Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу бир туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса экинчи сабагыбызды баштаган атабыз. Экинчи сабакта жогоруда тамгалардын айтылышы, алардын айырмачылыктары колдон келишинче үйрөнгөн болдук. Эми ошол тамгалардын жазылыш форматын өтөбүз. Ал тамгалар кандай жазылат? Мисал карап көрө турган болсок, бул жака көңүл бура турган болсоңуздар, алиф сөздүн башында, ортосунда жана аягында кандай форматта келет? Сөздү окуп аткан кезде ушул жазылыш иретине көрө сөздү таанып, так окуганга болот буюрса. Бәгә көңүл бура турган болсок, мына бә, тә, фә тамгаларынын жогоруда да айтып өттүм, жазылыштары өзгөчө. Мындай окшош баары. Бирок бул сөздүн башында келгенде, ортосунда келген тарабы деле окшош. Бир эле токтолуп өтө турган маселе бар. Ушул тә тамгасынын сөздүн аягында келгенде бир 3 айырмачылык менен жазылганга көңүлүңүздөрдү бурайын деп жатам. Караңыздар, бул жерде ошол бә сыяктуу жазылганы да бар. Ошол эле кезде баягы ха сыяктуу жазылганы деле бар. Буюрса бул тажвид эрежелерини үйрөнүп аткан кезде буга өзгөчө токтолобуз. Эмне үчүн мындай болгон? Бул кээде араб тамгасынын же араб жазылышынын деле айырмачылыктардан улам ушундай келип чыгып калат. Азырча бизге ушул маалымат жетиштүү. Андан кийинкиси мында бул жим, ха, хо. Чекиттеринен жана айтылышынан эле айырмачылыгы болбосо, бирок жазылышында эч кандай эмне айырмачылык жок экен. Карасаңыздар, мына жим деле ушул астында чекит келет экен. Сөздүн ортосунда жазылганда мындай бул жагы менен келет дейт. Акырында деле ушундай. Хада деле, хода деле ошол эле эмне көрүнүш. Сөздү окуп аткан кезде ушул жим катышкан же ха же хо тамгалары катышкан сөздү окуп атканда бир эле эмнесине карайбыз? Анын чекиттерине эле карайт экенбиз буюрса. Андан кийинкиси дал жана зал тамгалары. Жогоруда да айтып өттүм, булардын жазылышы бир эле чекит менен айырмаланат. Бул жакта деле ошол эле айырмачылык. Эгер бир сөздү окуп атканда бул далбы, залбы деп туруп кала турган болсоңуз, бир эле эмне айырмачылык? Чекитине карап коесуз, болду, маселе буюрса чечилет. Ро, за бар, бул деле ошол эле көрүнүш. Син, шин тамгалары. Ушуга өзүнчө шинге көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Эмнеге дегенде, бая жогоруда да айтып өттүм. Фа тамгасыны көбүнчө эмне кылышат? Ушул шин менен алмаштырып алышат. Себеби 3 чекиттүү болгондугу үчүн. Бул жерде шин тамгасы мына сөздүн башында ушундай форматта келе атат, ортосунда деле ушул, аягында деле ушул. Шин катышып калган бир сөздү окуганда, албетте анын жазылышына караңыздар. Көбүнчө чекитине эмес, жазылышына карасаңыздар, иншалла адашпайбыз. Эгер анын чекитине карай турган болсок, бул фа менен алмаштырып жиберип, сөздү жосом аятты Куран окуп атканда туура эмес окуп калышыбыз мүмкүн. Андан кийин сот менен дот деле окшош, жазылышы окшош, бир эле чекитинен эмне айырмаланат. То тамгасы ошол жоон, то тамгасы деле ошол, зода деле ошол айырмачылык бар. Бирок бул бир караганда жеңил көрүнгөнү менен башты жакшы эле айлантырат. Себеби бул убакытка чейин да көп Куран сабагын берип атканда бир туугандарыбыз кыйналды бул жерди үйрөнүп атканда. Ошого менин бир сунушум, дептерди ошол ручканы алып туруп, буну ар бирине өзүнчө жазып чыксаңыздар, дагы жакшыраак эсте калат, дагы жакшыраак үйрөнгөнгө жеңил болот. Бул жерде айын бар, айын менен гайн. Эскерте кете турган нерсе, айында эч кандай маселе жок. Айында ошол эч кандай маселе жок. Маселе бул жерде гайн тамгасында. Себеби гайн тамгасы жазылышында мына караң, фа жана каф тамгаларга окшоп кетет. Мына ортодо келгенде, ошонун көп не кылат, мына фага окшоп кетет. Себеби бир эле чекити бар, жазылыш форматы да окшош. Ошого көбүрөөк көңүл буруп коебуз. Себеп кээде гайн тамгасыны фа деп окуп алышыбыз да мүмкүн. Каф менен каф бар. Каф тамгасы бул жерде 2 чекит менен келген. Жазылыш жагынан деле фадан айырмаланып турат. Бир аз эмне башкачараак жазылган. Каф деле ошол, кафтын эч кандай окшошу жок, ошондуктан муну үйрөнгөнгө жеңил. Лам бар, мим тамгалары бар, нун бул деле окшош, бирок бир айырмачылыгы бар. Ошо нунду окуп атканда нундун
Бул зә менен жазылган жери окшош, байкасаңыздар. Мына нундун башында, аягында, ортосунда, мында ортодо келгени же болбосо айтайлы аягында келгенде маселе жок, бирок башында келгенде мына зәгө эмне окшоп кеткен жери бар. Ошого бул тамгага деле өзгөчө көңүл буруш керек. Вауда эч кандай кыйынчылык жок. Ха тамгасында байкасаңыздар ушул тоголок эле жазып койгон бул жерде, эч кандай баягы немеде келгенде эмес. Bizde жаңы алфавит үйрөткөндө мына башында келгенин жазыптыр. Ошо башында, ортосунда мындай келет экен, аягында. Анан бул жерде бир айырмачылык айтайын, мына таны үйрөнүп атканда деле ушундай келди эле. Бул та марбута деп өзүнчө бир аталышы бар, өзүнчө чечмелениши бар, өзүнүн эрежеси бар. Ошого пока азыр сиздер ушул чекити жок болсо эле эмне болот? Ха деп окула берет буюрса. Лам алифте деле ошол өзгөчөлүк бар. Караңыздар, жазылышында эч кандай айырмачылык жок. Бир эле ушул ортосунда жана аягында бир өзгөчөлүктөр бар экен. Я тамгасы деле ошол. Я тамгасыда деле кыйынчылык жок. Себеби бунун окшошу болбогону үчүн. Хамза караңыздар, сөздүн башында жана аягында, ортосунда жана аягында келгенде ушундай жазылат. Söz менен хамзаны окуп аткан кезде бул эрежени, бул түшүнүктү мен сиздерге албетте эмне кылам, эскертем. Себеп өзгөчө мына ортосунда жана аягында келгенди жакшылап үйрөнгөнгө аракет кылсаңыздар болот. Анан сөздөрдү окуга чейин мен дагы бир жаңылык киритейин деп атам. Ар бир сабактан кийин тамгалардын дагы бир башкадан эмне айтылышыны жана немесини бир катар окусак. Караңыздар. Алиф, ба, та, фа, жим, ха. Тамактын неме төмөн жагдан ха, хо. Бир аз тамакты кырып айтабыз. Дәл, дә, biraz жумшак. Зә, тилдин учу менен. Ро, зә, өзүнүн эле зы. Сә, ша. Со, жоон айтылат. Со деп biraz эмне синге басым жасалган абалы. До. То деп ушул тәнин жоону. То деп айтылат. Зо, анан айн. Көп бир туугандарыбыз ушул айын тамгасынан кыйналат. Себеби бул тамга тамактын эң төмөнүнөн чыкканы үчүн мына ха менен ха тамгасы менен айын тамгасынын чыккан адреси окшош. Ошондуктан айынга көбүрөөк басым жасап, бул айын эмес, айын деп тамактын түнүнөн чыгат. Кур'ан-ы Керимде өтө көп жерде келген айын өзгөчө, буну үйрөнүшүбүз керек. Көп айын деп машыгуу жасай турган болсок, буну буйруса үйрөнүп алабыз. Анан гайын тамгасы бар. Га деп тамактын булда эмне түнүнөн чыгат. Фа, каф. Өзүнчө буну көбүнчө коф деп окуп алат. Бир туугандар коф деп окуп алат. Коф эмес, ка. Каф. Каф деп окуйбуз. Анан каф, лам, мим, нун бул жагы оңой эле. Вау. Анан ушул вауды ваф деп окуп алгандары бар. Воу деп окуп алгандары бар. Воу же болсо ваф эмес, вау деп бир аз баягы өзгөчөлүгү бар. Ха жумшак тыбыш менен айтылат. Ха, хо сыяктуу эмес, ха жөнөкөй эле, лам, я, хамза. Анан буйруса тамгаларды жаңы баштаган бир туугандарыбыз кээде тамганы айта албай калып, жүрөгү сыгылып, бул окшобой калат окшойт, меники болбой калып атат деген эч кандай кабатырга барбаңыздар. Себеп ар бир тилде эле башында эле 1-2 сабакта эле үйрөнүп кетүү кыйын. Тамгаларды жакшылап үйрөнүп, бул тамгалар менен сөздөрдү кошуп жакшылап үйрөнүп, буйруса иншалла Кур'ан-ы Керимди окуп баштаганда машыгуу менен, кайра окуу менен буйруса иншалла бул тамгалар өз ордуна келет. Бирок бир нерсени эч качан унутпаңыздар. Кандай айтылса, ошондой үйрөнгөнгө дайыма эмне машыгуунун үстүндө, аракеттин үстүндө болуңуздар. Ушуну менен бүгүнгү сабагыбыздын эң негизги бир жарым бөлүгү бүттү. Бирок кийинки маселебиз, кийинки сабагыбыздын кийинки маселеси бул жакка да көңүл буруңуздарды өтүнөбүз. Эми ушул үйрөнгөн тамгаларды акырындык менен эмне аракет менен окуганга баштайбыз. Бул жакта тамга дагы жакшыраак түшүнүлөт, жакшыраак окуганга болот. Бул жерде ушул нерсени үйрөнөлөк бир туугандарга мына көңүл бура турган нерсе ушул мына үстүндө бир таякча, астында бир таякча, мына биздеги баягы 9 цифра сыяктуу келгени. Үстүндөгүнү фатха дейт арабтар, астындагыны касра, үстүндөгүнү дамма деп коет. Бул биздеги ошол баягы кыргыз тилиндеги а, и, у деген эле тамга. А, и, у эле тамга. Бирок ушул а, и, у тамганын жоон же ичке абалына көрө кээде о болуп окулуп калат,
кээде мына и болуп ыга жакын болуп окулуп калат. У болсо кээде у деп бир жоонураак же болсо у деп ичкирээк деле окулуп калат. Бир окуп чыгайлык мынаны, эми караңыздар мына. А, и, у. Б, би, бу. Байкасаңыздар, ба деп окуган жокмун. Ба деп окуган жокмун. Себеп а болгон болсо деле ба дебедим. Себеп арабтарда а деген тамга эмес, а деп окулат мына. Б, би, бу. Т, ти, ту. Ф, фи, су. Ж, жи, жу. Х, хи, ху. Эми өзгөчө көңүл бура турган маселе ушул жерде, урматтуу көрүүчүлөр. Жоон тамгага келгенде бул а деген тамгабыз эмне ого айланат. Хо, хи. Байкасаңыздар, и болбой жатат. Бул жерде и турат, бирок и деп окуй албайбыз. Себеп жоон тамгага и тамгасын коюп окуганда айтканга өтө оор болуп калат. Ошого бир аз ыга тартылат. Хо, хи, ху. Хи деп айтыш бир аз кыйын. Хо, хи, ху. Да, ди, ду. За, зи, зу. Ро, ри, ру. Ри. Көрдүңүздөр? Демек, ры тамгасы, ошо ро тамгасы фатха менен келген кезде, а менен келген кезде эмне болот экен? Ро деп жоон окулса, и менен келип калганда ри деп аябай ичке эмне окулуп калат. Ошол эле кезде дамма менен келип калганда дагы баягы эле өзүнүн жоон абалга кайтат. Ро, ри, ру деп караң. Ру деп окулуп атат. За, зи, зу, са, си, су буларда эч кандай маселе жок. Ша, ши, шу. Мына сотто деле ошол маселе, жанагы хода айтып өткөндөй, со, си, су. Бир аз ыга тартып окулат. До, ди, ду, то, ти, ту, зо, ви, зу. Ушул жоон тамгалардын кыскача ушул кызыл менен жазылган, кызыл түс менен жазылган жоон тамгалардын ортосунда ошол и менен келип калганда эмне бир аз ыга басым жасап окулат. Андан кийин а, и, у, го, ги, гу, фа, фи, фу, ка, ки, ку. Байкасаңыздар, кый деп окуп атам. Ки деген жокмун. Себеби кый дегенде и менен окулганда бул өтө кыйын болуп калат. Ка, ки, ку, ла, ли, лу, ма, ми, му, на, ни, ну, ва, ви, ву. Байкасаңыздар мындай, ви деген жокмун. Себеби вау тамгасы и менен келгенде бир аз ви деп бир аз жоондай башкачараак түс алат. Буну албетте бир айтканда үйрөнүш кыйын. Бул акырындык менен ошол мугалимден, устаздан үйрөнүп, акырын тил өзү үйрөнүп калат буюрса. Ха, хи, ху, я, и, ю. Бул жакта китепте ушул бул тамгалар дайыма эмне жоон окулат деп баса белгилептир. Бул жерде болсо ро тамгасы касра менен келсе ичке, фатха менен келгенде жоон деп жана биз жогоруда айтып өткөн маселени баса белгилеп жазып кетиптир. Ошондуктан келиңиздер ушул тамгаларды ихлас менен Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөгөн абалда ушул Куран айы болгон Рамазанда көңүл коюп окуганга, үйрөнгөнгө аракет кылалы. Иншалла ушул тамгалардан кичинекей кайык албетте чоң корабльге алып барган сыяктуу бул тамгалар бизди Аллах Тааланын каламы болгон Куран-ы Каримди окуганга, иншалла ошол Куранды окуп бейишке киргенге иншалла себепчи болот. Экинчи сабагыбыз ушуну менен аяктайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.